кыз жигит болуп сүйлөшүп, сүйүшүп, кол кармашып, эгиз козудай ээрчишип жүргөн жаштарды биз коомчулуктан көп эле көрөбүз. Сырттан караган адамга бардыгы бактылуу сезилет. Бирок кыз жигит болуп сүйлөшүүнүн аркасында кандай сырлар камтылган? Деги эле кыздардын жигиттер менен сүйлөшүүдө аларга пайдасы көбүрөөк тиеби же зыянчылыгы? Мына ушул туурасында бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Талкуу кылчу темабызга карата бир топ конокторду чакырганбыз. Аларды адаттагыдай улуулатып, сулуулатып студиябызга чакырып, маекти баштайлы. Ал эми азыр болсо, мурдагы кезде кыздар жигиттер менен сүйлөшкөнбү? Сүйлөшсө кандай эреже менен, кандай ыкмалар менен сүйлөшкөн? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга 4 баланын апасы, 12 неберенин чоң апасы болгон Жүзүмкан Коңурбаеваны жана сүйлөшүп жүрүп турмушка чыккан Рейла Мамаджанованы, ошондой эле кыздар жигиттер менен сүйлөшкөнгө болбойт деген ой пикирин билдирүү үчүн келген дил адип ахлагы жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотоновду студиябызга чакыралы. Кош келипсиздер. Бүгүн биздин студиябызга бүгүнкү биздин сөз кыла турган темабыз бул кыз жигит болуп сүйлөшүүдөгү кыз балага тийгизген пайдасы жана зыянчылыгы туурасында сөз кылган турабыз. Улуу муун катары биз сизди чакырып атабыз. Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Өзүңүз турмушка ушул сүйлөшүп жүрүп анан турмушка чыккансызбы? Кандай жол менен турмушка чыккансыз? Энаталар чоң ролду ойноор эле. Акыл насаатын айтып, мектепте жүргөндө дагы, башка чөйрөдө жүргөндө да ушундай акыл эс менен балдар менен маданияттуу түрдө сүйлөшүп, жанында отурбай, бөлөк чоочун жерде жүрбөгүлө деп. Ушундай болуп 70-жылы институтка тапшырып, 74-жылы бүтүп барып, тааныган айылдык бала болчу, бирок үйлөнөт деген экөөбүздө тең ой жок болчу. Атам колу менен берген. А киши ушу мусулманчылыкты билген, өзү мугалим эле адам эле. Бирок балам мына ушул балага турмушка чыгасың, ош жерде агартып көгөртөсүң, өсүң да агарып көгөрөсүң деп колу менен берген. Ошол кезде кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн, жигиттер менен сүйлөшкөн кыздар болгонбу? Болгон, бирок ушунчалык аяр, ал балдар да бизди аздектеп, бир колун тийгизбей, өйдө карабай, ушундай мамиле жасачу. Кыздар андан да эркек балдардан уялып, жүзүбүздү көргөзбөй, ачык-чачык жүрбөй. Ушунчалык ыймандуулук жүрөгүбүзгө сиңип калган. Себеби энатадан келген, мектептен келген эжелерибиздин айткандары, улуу муундар көбүрөөк эле. Ушу чачылып, чачылбай, чачыңарды жайбай, тактаңдап эркек балдарды ээчбей, муңайым көзүңөр дылдый сүртүп эки жакты карабагыла деген сөз. Ал күнгө мен азыр 70 таяп баратсам дагы эсимде. Келиңиз Өзбек Ажы, сизге суроо uzatалы. Чындыгында буга чейин көп эле эфирлерден чыгып, ар дайым сиз кыздарга талим тарбия, насаат сөздөрүн көбүрөөк айтып келесиз. Анан ушул кыз бала жигиттер менен сүйлөшпөсүн деген көбүрөөк сөздү айтасыз да. Себеби эмнеде? Мына ушул туурасында айтып өтсөңүз. Кыздар менен жигиттин сүйлөшүп жүрүүсү бул эң баштык бул. Бул өз билемдик. Бул мусулмандын жолу эмес, бул европеецтердин жолу. Акырын ниеттер өзгөрүлдү. Азыр жөн эле бир тоок менен коростун сүйүүсү болуп калды азыр. Ошон үчүн эч кандай сүйүү болбош керек бул. Бул деген ата эненин намысын төбөлөө, бул деген ата эненин келе жаткан оюндагы максатын бузуу. Мисалы, ата эне ойлойт да мен кызымды бир жакшы жерге берсем, ошо кызым бактылуу болсо. Бул кыз келип, анан көрүнгөн жигит менен ошо бир калп айтып койсо эле, бир жакшы сөз сүйлөп койсо эле, ошо мойнуна азылып, анан жүрүп атат. Азыркы жүрүү, мына жигит менен кыздын жүрүүсү бул зынакорлук эле да. Зынакорлук. Мен башка бир да баа бере албайм. Мисалы, кыздар жигиттер менен сүйлөшсө, демек энатасынын намысына шек келтирүү деп айтасызбы? Ата энесинин аброюн төгүү, абийирин чачуу, намысын тебелөө, бир эле ата энеси эмес, бүт туугандарынын баарынын. Сиз ушул сүйлөшүп жүрүп анан турмушка чыккан экенсиз, канча убакыт болду турмушка чыкканыңызга жана канча жыл сүйлөшүп анан турмушка чыктыңыз? Турмушка чыкканыма 27 жыл болду. 3 эркек балам бар. Күйөөм экөөбүз Кудайга шүгүр ушунча жылдан бери жакшы жашап жүрөбүз. Биз 2 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Эми сүйүү десе эле, чындыгында кээ бирөөлөрү ар кандай сүйүүлөр болуп атат да. А бизде андай болгон эмес. Бизде чыныгы сүйүү болгон, бул сүйүү бар. Мен сүйүү бар экенине ишенем. Кыздардын жигиттер менен сүйлөшүүсүнө сиздин көз карашыңыз кандай? Сүйлөшүш керекпи же сүйлөшпөш керекпи? Сүйлөшүш керек деп ойлойм да. Бул исламда деле бар да угуп, мен
талимдерге барып угуп жүрөбүз. Мусулманчылыкта деле бар, кыз менен жигит баарыбыз деле бири-бирини көрүп, бири-бирин жактырыш керек да. Өзүнүн тандоосу болуш керек. Өзүнүн тандоосу болуш керек адамда. Себеби дегенде адамдын өзүнүн тандоосу болгондочу ал жигиттин бай же бою узун же бою кыскасына же болбосо кембагалына карабайт да. Баарысына ыраазы болосун. Өзү жактырса ошого карап кете берет. Баарысына ыраазы болосун. Учурда заман башкача. Ар бир кыздын өзүнүн тандоосу болуш керек. Кыздар жигиттер менен сүйлөшкөнү туура деген ой пикир менен келген. Окей радиосунун диджеи Зейнап Абдылдаеваны, ошондой эле Мен кыял FM радиосунун диктору Нурай Жалилованы студиябызга чакыралы. Жигит менен кыз бири-бирин билип турмуш курусун деген позицияны кармайм. Себеп дегенде билбеген жериңе бар болсаң, анан смотри алар кандай адамдар. Билишиң керек, үй бүлөсүн билишиң керек, баланы билишиң керек. Анын не только баланын өзүн, анын үй бүлөсүн, ата энесин, бир туугандарын билип, анан кийин турмушка чыккыла кыздар деп айтат элем. Жакшы. Мисалы ушул жигиттер менен сүйлөшүүдө кыз бала үчүн пайдасы эмнеде? Кыздар анда чек болуш керек. Эгерде чегинен ашып кетсе, бул анда кыздын да балага да залакат тийип калат. Буга башында эми ал бири-бирин билет. Себеп дегенде бул үй бүлө деген оюнчук эмес да. Анан да бир эле базар болот деп коет эмеспи? Соода бир болот депчи. Анан ансыңарындай бала менен кыз билиш керек, бири-бирин характер жагынан билиш керек. Азыркы жаштар мурунку жаштарда эмеспиз биз. Чын-чындап келгенде бул ачык сөз. Анан бири-бирин биле эле тийиш керек. Себеп дегенде азыр билбей тийип алсаң, керек, көрүш керек, жолуш керек, көрүш керек, ата энесинин үйүнө чейин барып көрүш керек дегенде даже мен ошого чейин канча убакытка чейин сүйлөш керек ошондо? Мен кече бир байке менен сүйлөшүп калдым, анан мен ага сурооз ататам. Сиз канча жыл сүйлөштүңүз эле десем, ал келинчегимен 8 жыл сүйлөшүптүр, 9 жыл үйлөнүптүр, 5 жыл экөө чогуу окуптур, 3 жыл Норвегияда чогуу окуп келишиптир, анан 8 жыл үйлөнүптүр. Анан ошол байкеге айттым, 8 жыл сизге көп болгон эмес беле десем, ал байке айтат, даже аздык кылды дейт. Ишенесизби? Аздык кылды дейт. А мен таза эле таң калып калып кандайча 8 жыл бул деген депчи. Анан Сиздин ой пикириңизде? Мен ой пикиримде анан бул көп эмеспи? Ашып кетсе 2 жыл, 3 жыл болбойт беле деп атам да. Жок, бул мен кээ бир учурда дейт. Үйлөнгөндөн кийин келинчеги деле айтыптыр. Сен сүйлөшүп жүргөндө такыр башкача болчуң депчи. Анан байке айтат, келинчегим менен сүйлөшүп жүргөндө такыр башкача болчу депчи. Анан турмуш негизи адамды өзгөртөт эмеспи? Анан кийин тем более билбей туруп тийип алып, анан да мындай сөз бар го, жаман көргөн адамың менен жашагычакты, жакшы көргөн адамыңды сагынып жашап жалгыз өткөнүң жакшы депчи. Андыктан билип, көрүп туруп эле, жакшы көрүп, сүйүп туруп эле тийиш керек. Келиңиз Нурай. Сизге суроо аталы. 7 жылдан бери сүйлөшөт экенсиз жигитиңиз менен, Анан айтыңызчы, узак убакыт болуп кеткен жокпу? Жакшы убакыт десем болот. Анткени биз бир класста окуганбыз. 6-класстан бери чогуу окуганбыз. 11-класска чейин чогуу окудук. Андан кийин дагы биз сүйлөшүп жүрдүк. Биз 7 жыл дегенде мен ал адамды башынан аяк билем. Анын ата энесин, анын бир туугандарын, мисалы, анын ата энеси менин ата энемди билет, мени билет. Мага өзүнүн келининдей, кызындай мамиле жасайт. Келин боло элек мен. Бирок ошондой мамиле жасайт. Ал эми менин ата энем ага жакшы мамиле кылат. Мисалы, үй бүлөдө ар кандай нерсе болот. Эки жактың бирдей экен. Мисалы, эки жактың билип калыптыр, эне атадан бери билип туруп, эмне үйлөнбөй жүрөсүзбү? Бул убакыттан гана көз каранды. Мисалы, болот. Эмне тоскоол болуп атат? Тоскоолдук эч нерсе деле жок. Мисалы, биз ата энебиз сүйлөшүп, ушул өтүп бараткан жылдын күзүндө үйлөнөлү дегенбиз. Бирок биздин менин жумушума байланыштуу ичине эмки жылга жылып калды. Өзү бар экен го, бул жерде жакшынакай эле сүйлөшүп жүрөбүз деп атышпайбы? Мына эже деле сүйлөшүп жүрүп турмушка чыгыптыр. 7 жыл жүрөбүз дейт да, 2 жыл жүрөбүз дейт. 2 жылдын ичинде кучакташат, барып бир жерлерде түнөйт. Азыркы жаштар белгилүү да, чынында. Анан азыр жөнүнө калып, жок, биз алыстан эле сүйлөшөбүз, даже кармашпайбыз дегендер болот, аз айтат да. Эч кандай эмес. Азыр мына носкизин жууп, турсийин жууп, майкасын жууп жүрү азыр. Анан кийин үйлөнсө үйлөнөт, үйлөнбөсө үйлөнбөйт. Эч качан кыргыз менен жүргөн эмес. Бир да эпоста, бир да вообще эч ким мынча жыл жүргөн эмес. Бул деген соо жүрүш эмес.
келиңиз. Жүрөт дегенде албетте сиздин айтканыңызга мен толук түрдө кошулбайм. Анткени ар нерсенин ак карасы болот. Жакшы жери болот, жаман жери болот. Анан биз баардыгын эле 10 жыл жүрөт, 5 жыл жүрөт деп Силер эмне кучакташпай жатсыңар ба? жамандаганга Кучакташпай эле жүрүңөрбү? Жок, 5 кол тең эмес да байке. Сиз каяктан билесиз? Сиз пайгамбарчылык кылбаңыз, антип пайгамбарчылык кылбаңыз. Сиз деген момун болушуңуз керек. Баары белгилүү азыркы эмелер. Мына азыр жаштардан, жаш эркектерден сурап көрөчү, канча убакыт эле жатып атат экен. Мен Сиз эмне кереги бар ушул? Жок, адамдык андай нерселерге монтип. Азыркы эркектер андай эмес. Азыркы сүйүү андай эмес. Ал илгери ошондой болгон. Ито анча жүрсө. Сиз илгерки убакыт менен азыркы убакытты салыштырбаңыз. Мен айтпайм, ошо азыркы андай эмес, азыр тез эле жатып атат. Айтат, турсисин жуйт анан кийин. Жуасыңар аны менен. Носки баски. Анда мен жубайсың сен, жубайсың. Илгерки молдолор азыркы молдолордой болгон эмес. Бир. Анан экинчиден 5 кол тең эмес байке. Сиз деген мисалы турсизин жуйт кучакташып жатат. Сиз аны кармалган жоксуз да, туурабы? Туурабы? Көргөн жоксуз. Далил жок. Мейли. Кучакташасың, кучакташпайсыңбы? Кучакташасың? Айтчам ушуну. Кол кармашабыз. Өбүшпөйсүң, кучакташпайсың? Калпты мына туурабы калп айтып койгон жокпу же? Анткени мен баардыгы билет, көрөт. Ошондуктан мен андага биз барбайбыз. Анда сен эмне нормально Азыркы заманды билбегенден кийин антип катуу айтканга болбойт. Бул жерде суроо бар. Далили жок болгон. Суроого жооп алалычы. Бирок азыр статистика боюнча сиздер айтып атасыздар, биз мына 7 жыл сүйлөштүк, анан сүйлөшкөн көрүп турмушка чыккан 10 го депчи. 7 жыл бою чогуу жүргөн жокпуз. Мисалы мен 2 жыл, 2 эмес 3,5 жыл башка шаарда жүрдүм. Ал шаарда жүргөндө, ал бул жерде жүргөн. Ошону санаганда, ортодо сиздер билесиздер, сүйлөшүп жүргөн учурда урушкан учурдар болот, таарынышкан учурлар болот. Аларды эске албаганда. Урушуп да жүрсүң да уже эле. Урушуп дегенде таарынышып. Сөгүшүп, туурабы? Сөгүшкөнгө биз барбайбыз, анчалык. Обзывать этесиң, башка кыласың, туурабы? Анан кийин эмитен эле уже чатак болот, туурабы? Анан үйлөнгөндө ошол замат эле ажырашасың сен. Жок, мына суроо сиз суроону уксаңыз. Азыр ошо 7 жыл сүйлөшүп жүрдүк деп атасыз да. Азыр сиз сүйлөшүп жүрүп турмуш куруш керек кыздар, азыркы кыздар деп атасыз. Азыркы биздин 21-кылымдын мына 2016-2017 жылдын статистикасы боюнча ошол кыздар мына азыр бактылуубу ошол? Ким кана бактылуу? Кайсы кыз сүйлөшүп жүрүп бактылуу болуп кетти? Келиңиз, бул суроого эже жооп берет окшойт. Жок, бул эже, бул мурдагы замандын эжеси. Токтоп туруңуз, сиз азыркы жаштарды айтып атасыз. Азыркы жаштарды колдоп атасыз. Балам мага айтты да, апа, мен сизге жаккан кызга үйлөнөмүн депчи. Бирок мен ага каршы болдум. Мага жаккан кыз мүмкүн балама жакпайт. Балама айттым, сен өзүң тап кызды. Өзүң тап каладың. Бир суроо бар да, бир нерсе бар эже. Сүйлөштү. Бир нерсе бар. Бир нерсени кармаса, бир адамдын бир жери жакса. Ошол жерин көбүрөөк эме кылсаң, ошол жерге көбүрөөк кызыксаң, ошол жерди көбүрөөк көрсөң ошол адамда. Ошол адамдын бүт жагын жакшы нерсеге айландырып берет ошол нерсе. Бир адамдын бир кемчилдигин кармасаңыз, бир жакшы адамды дагы жаман адам кылып коет. Микрофонго Сиздин балаңыз туура айтат, сизге жаккан кызга үйлөнөм депчи. Себеби сизди сыйлагандыгы үчүн үйлөнөт ошого. Бирок ошондо мен туурасы да мына мүмкүн мен таап берген кыз чогуу жашагандан кийин кандайдыр бир мамилеси же болбосо кандайдыр бир немеси жакпай калышы мүмкүн болчу да. Бирок мен туура кылдым деп ойлоймун. Балам өзүн көп кыздарды көрдү, таанышты, сүйлөштү, ошонун арасынан өзүнүн келинчегини эң жүрөгүнө жакын алып, ошону менен сүйлөшүп жүрдү. Көпчүлүк убакытта мен өзүм кошумча болуп, баламды гүл алып бар, подарка бер, кыздын көңүлүн ал, кафелерге алып бар деп өзүм ошо түрткү болуп аттым да баламачы. Ушинтип жүрүп үйлөнүштү. Келиним Кудайга шүгүр, могу ислам институтунда окуган, сүннөт кийет, балам дагы ушундай бар жайында сүйлөшүп эле үйлөнүштү. Мен сүйлөшүп үйлөнгөнгө каршы эмесмин. Жакшы. Негизи айтып атпайсыңбы, бул мурунку муун депчи, орто муундун эжеси бул, орто муундун үй бүлөсү деп атпайм. Менин мисалы сиңдим бар, 3 жыл сүйлөштү, мынакей үйлөнгөн, бир кызы бар, жашнакай жашашат. Анан кийин бул 7 жыл өтпөй менин бир курбу кызым бар, ал көлгө тийди. Тоже 7 жыл сүйлөшүп, 8 жыл үйлөндү. Бир кызы бар, экинчиси мынакей бала деп күтүп атат да. Анан ошол курбу кызымдан сурап калам, мен кандай десем, билген жериң эле бар. Ито алыска эмес, жакын бар деп айтат да, алчы билген жериң бар. Мынакей мен билдим, жакшы жашап атам деп айтат. Андай болсо мына сизди, бул эжени сиздин эме сиңдиңизди эсепке алып туруп, жакшы экен да деп баары сүйлөшүп кетелиби ошондо? Жок, бар сен. Жок, баары сүйлөшүп кетсинби кыздар? Жок. Могу кызга үйлөн десе үйлөнөсүңбү?
Жок, мен мисалы апам эшитип келсе үйлөнөм мен. Апам эшитип келсе үйлөнөм. Сиз эшитип келсеңиз үйлөнбөйм. Жок, сиз эшитип келсеңиз үйлөнбөйм. Өзүм апам эшитип келсе же мен бир тууганым сунуштаса үйлөнөм. Жаш кыз экен десе. Мен мына экөөңөргө суроо да. Мисалы азыркы жигиттер 3төн 4төн кызы бар. 5тен кызы бар. Мүмкүн силер менен сүйлөшүп жүр, дагы башка бирөө менен сүйлөшүп жүр. Сүйлөшөрсүң, потому что ал мен законный түрдө аял эмесмин да, сүйлөшөрсүң. Мен законный түрдө аял эмесмин. Мына 7 жыл жүрдүң, анан кийин бул келип туруп берки кызды сенен жакшыраак көрүп алып кетип калды. Эмне кыласыңар эми? Ал адам мени эч качан сатып кетет же мени тыштап кетет дегенде мен андайга барбайт деп ойлойм. Ошол жигит 5 кызга тең сендей мамиле кылат. Жок. 5 кызга. Сиз далилсиз сүйлөп атпайсызбы? Азыр мына жигиттерден Жок, бул жигиттер өзүнүн каалаган жеринде. Да, жигиттерден сурап Микрофонго. Айзада, мына жигиттерге берсең суроо. Келиңиздер, мындай кылалы. Азыр биз дал ушул бүгүнкү биздин темабызга карата дагы коомчулуктагы жаштардан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокту чакырабыз. Мен үчүн көп пайдасы деле эмес, көп терси болот окшойт. Анткени окуудан да каласың, жумуштан да каласың. Жигит болуш үчүн анын үчүн көп бош убакыт керек да. Жалпы эле негизи өнүгүү бул. Адамдар менен сүйлөшүп тил табышу кийинчерээк жашоодо да жардам берет. Кандайдыр бир тажрыйба. Жигиттер менен көбүрөөк сүйлөшсө, мен ойлойм балдар ойлошот, ал кыз көп балдар менен сүйлөшкөнү, ал жакшы аял болбойт, ал бир баланы сүйүш керек. Мисалы үчүн достукту үйрөнөсүң, кантип кандай досту тандаш керек, кантип кандай адамды жакшы көрүш керек, сүйүш керек дегендей. Ошо жашоого кийинки кандай десем, көз караштарын да эме кылышы мүмкүн да, мындай башка жака бурупчу. Ошон үчүн мындай көбүрөөк сүйлөшкөн деле бир чети пайдалуу деп ойлойм, эсептейм. Кыз бала үчүн зыяны көп да, конечно. Кыз деген бул үйдө отурган эле жакшы да, менимчечи. Ата-энесинин сүйлөгөн ата-энесинин тилин алып, мисалы. Жигиттер менен сүйлөшүп эмне табат, эч нерсе таппайт. Кандай зыянчылык тип калышы мүмкүн кыз бала? Кыз балага сиз деле ойлонсоңуз тааныбаган бир жигиттен эмнени күтсө болот, мисалычы. Туурабы? Анан эртең бүгүн жолугушууга чакырат, эртең кафеге чакырат, анан кийинки күнү мейманканага чакырат, мисалычы. Негизи азыркы убакта жаш адамдар, жаш кыздар, жаш балдар мектеп жашынан эле сүйлөшүп башташат. Негизинен бул туура эмес деп эсептейм. Себеби жаш убакта бул жөн эле алаксуу, жөн эле оюн. Айтып коет го кыздар кулагы менен ишенет деп. Балдар эми азыркы балдар кандай, мен өзүмө дагы айта албайм. Мен балдарга кыздарды көбүнөн алдап кетишет. Кыздар алданып калат, ушул жагы зыян болуп калат. Кыздардын алданып мындай туура эмес иштерге барат. Мен жигиттер менен сүйлөшпөйм, себеби жигиттерге ишенбейм. Эгерде кыз жигит менен сүйлөшө турган болсо, болгону 3 жолу жолугуу гана ага жетиштүү болот деген ой пикир менен келген ЛТР каналынын журналисти Жаркынай Алымованы студиябызга чакыралы. Жаркынай, 3 жолу сүйлөшүү бул аздык кылып калбайбы? Менин оюмча жок, бул аздык болбойт. Эгер кыз чечкиндүү болсо, бул бир күндө жетиштүү болот деп ойлойм. Бир күндө эле чечип койсо болот. Мына азыркы учурда мен өзүмдүн жигитим жок, жана жигит менен сүйлөшүү бул туура эмес деп эсептейм. Мен үй бүлөм да ага жол бербейт да. Эмне коркосузбу же кандай? Же кыз балага кандай зыянчылык тип калат деп коркосузбу? Кыз бала сүйлөшсө эмне болуп турган? Кандай зыянчылыгы бар? Жок, бул корккондон деле эмес, бирок бул тарбиясыздыктын бир түрү деп ойлойм да. Анткени азыркы учурда көпчүлүк жаштарыбыз, мисалы, мен азыр үйлөнбөйм, үй бүлө курбайм деген кыздарды айтып кетсек, алардын көпчүлүгүнүн жигиттери бар да. Анан алар кандай максатта сүйлөшүп жүрөт, бул өзүнчө маселе болуп эсептелип калышы. Дилис апа, сизге суроо жаталычы. Мурдагы кезде азыркы кыздарды опундай жолугушууга кыздар чыкчу эле жигиттерге. Жолугушуп, сүйлөшүп деген нерсе. Чыкчу, аз чыкчу. Себеби биз жигиттерден эмне табыстын аң сезимибизге куюп койгонубу же өзүбүздө уялчаактык, таркынчаак болчубу? Коркчубуз балдардын жанына барганда.
жок эч качан жалгыз чыкчу эмес. Кыздар менен чыгып анан балдар деле 1 метр ары туруп колубузду кармаганын уялчу. Балдар менен кыздардын сыйлашышы болгусума да мен туура дейм. Асыр эң эле ката, көпкө жүрүп сүйлөшүү, көпкө асыр деген балдар аябайт. Динде түшүнүп гана калган бала аябаса аябайт. Өзүнүн карындашы бар экен, өзүнүн энеси бар экен, өзүнүн кызы болоорун, өзүнүн ушу бир туугандары уятка калып каларын билбей, аябай сезимдер буларда жок. Силер айтып атасыңар кыз жигит болуп жүрүп атат деп. Мисалы эле мен мисал келтирип кетсем, мен досторум өзүмдүн чогуу чара чөйрөмдө жүргөн адамдардын баардыгы, балдардын баардыгы эле эч качан кыздар менен жүрүп аткан учурда эле мына мен могу девушкам деп мага келип тааныштырганда деле учурлар болот. Бирок ошол эле кезде анын башка дагы кыздары болот да. Ошол эле учурда сиздердики деле 7 жыл болду. Ошуга чейин жашасаңыздар эмгиче турмушта түтүн болот, жакшы жашап калмаксыңар. 7 жыл бул кыз жигит болду. Ал эрди катын болуп жүрдү деген эле маани мындай айтканда эрди катын болуп эле жүрүп атасыңар силерчи. Нике эле жок болгону болбосо ортодон күнөөгө батып, жаман жолдорго барып, ошол эле учурда эрди катын болуп эле жашап аткан учур мындай байпактарын жууп, башка кылып, үйгө келип, ата энеси билип, андан көрөк жашап алгыла, адалдуу түрдө жашагыла да. Сиз толугу менен түшүнбөптүрсүз мени. Мен дагы бир жолу айтып атам. 7 жыл дегенде 3,5 жылды кемитип коюңуз. Мен башка шаарда болдум. Бул биринчиден. Ал эми өзүңүздөр санасаңыздар, мен 23 жаштамын. 7 жыл дегенде канча жаш болот? Мен ал учурда биз мисалы өзүбүз окуп жүргөндө эле айтып коебуз го, тоок сүйүү деп, мисалы. Мен сүйдүм, бул мен жакшы көргөн кызым деп. Ошол убакытты санаганда, ал эми мен жашайм, мен мындай мен сүйлөптөйн. Мен биз мынтип кылабыз, тинтип кылабыз деп сиздер билбегенден кийин бул нерсеге чечим чыгаруунун кереги жок. Мисалы ата энесине барсам, мисалы менин кызымдай көрөт, анткени өзүнүн бир гана кызы бар. Жардам катары мени чакырат. Мисалы сизге ушул жерде бир суроо атайын, тактап коюш үчүн бул дагы эле такталбай атат. Алардын мисалы ушундай турмушка чыгабыз, мына деп кадам таштоого жана алардын эн атасы сиздин эн атаңыз болуп, ачык түрдө экөөңөрдүкү баягы кыз жигит экеңер ачыкка чыкканына канча жыл болду? 3,5 жыл, Жок. 3,5 жылда алып койду атпайсызбы? 3,5 жыл болду? 3,5 жыл болгондо биз айтып атпаймынбы? Биз 3,5 жыл толугу менен жүргөн жокпуз. Кыскасы канча болду ошол чечим чыккан? Кыскасы өзү санап келгенде 2 жылдай болот. Толук жүрүм турумун билбей туруп чечим чыгаруу болбойт. Сиз өзүңүзгө күнөө кылып атасыз. Мени бинт атат, тинт атат, носкисин жуйт деп. Мен барганда идиш аягына жардам берем. Мен барганда тамак ашына жардам берем. Калган жерине мени тийгиздирбейт. Анткени сен официалдуу түрдө мен келдим эмесин деп. Баланы мен аны билип алыш үчүн кандай экенин, кандай адам экенин билип туруп турмушка чыгам дейт да. Орто жолдон жаман адам экенин билип калса кандай болот деп. Орто жолдо жаман адам экенин билип калса, анда жакшы. Жаман адам экен, кой мен буга тийип, анан тийгенден ажырашып кеткичекти. Ошол адам жаман экенин билип тийбей койгонуң бул жакшы. Анан тийип алып, анан кийин жаман адам экенин билип ажырашкан, это бул уже минус да. Бул уже айтпай, уже урушуп атабыз деп. Уже бири-бирине качып жүрүп, мына 3,5 жыл бир жерде качып жүрүп бир жакка. 3,5 жыл бир жерде качкан жок, байке, сиз өзүңүз өзү айтпадым, экөөбүз урушуп кетип, эметпегенибизди эзептегенде башка да. Бул мына урушат, уже билет, что анын ошо жакпайт. Жок, кетип үйлөнгөнгүнүнө ажырашат. Жок, сиз пайгамбарчылык кылбаңыз. Алдыңкы күндү жараткан Кудайдан башка. Алдан тарелкалар эмне жууп жүрсүң? Мейли кое турчу. Мына сен носкида тарелкасын эмне жууп жүрсүң сен? Эмне жууп жүрсүң бирөөнүн тарелкасын? Алдыма келип, колумду сурагандан кийин. Ушундай болмок беле, бул аппендичилик да. Барып алып бирөөнүн тарелкасын жууп, эмне жууп жүрсүң бирөөнүн тарелкасын? Демек ошо жанагындай байка турсун деле жууп жүрсүң. Жардам берүү бул жаратканга жагат албетте. Ар дайым биз бири-бирибизге жардам берип жүрүшүбүз керек. Бул биздин алыска кошуна, үйлөнгөндөн жардам бересиң. Жакынкы кошуна артык деп биз кошуна да болуп калабыз. Ошондуктан ар дайым адам деген ынтымактуу болуш керек. Анан сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Сиз айтасыз, жүрүп, андан кийин бул сизге стресс жаратабы дегенде, мисалы, жаман адам болуп калса деп, сиз ошону билиш үчүн сиз ошол адам менен сүйлөшөсүз. Ал сизге кандай адам экен? Эгерде биринчи учур, билип туруп, сиз ал адам менен сүйлөшүп атасыз. Эгерде жаман адам экенин билсеңиз, сиз андан жок, мен жакшысын издейм деп башка адам менен сүйлөшөсүз. Ал эгерде сиз сүйлөшпөй туруп, тийип алып туруп, анан жаман адам экенин эмне кыласыз анда? Анда эмне кыласыз? Бул жакта мындай да, ал адамды мисалы 5 жыл сүйлөшүп, анан сонун болуп жашап кеттим, андан кийин же болбосо дагы бирөөлөр бар, 5 жыл сүйлөшүп жүрүп, мен ажырашып кеттим депчи. Бул жакта мындай маселе да, бул сүйлөшүп жүрүп, ошол адамды тааныганы үчүн
же болбосо ошол адам жакшы билип кеткен үчүн жашоосу оңолуп кеткен жок. Демек аны жараткан Аллах Таала ошондой буйруду да анын бактысыначы. А эгерде ошол кыз менен бала сүйлөшүп жүргөн убакытты сен Кудай жолуна же болбосо Кудайдан сурансаң, андан дагы жакшысын берет деп ойлойм да. Сен адамдын кемчилиги чыга берет. Сен ар кайсы жагынан чыксаң, кемчилиги чыгат да. Бирок кемчилик да чегемен болот. Анан 3 жолу да өтпөйсүңарбы? 3 жолу жолукканда бала да кыз да өзүнүн жаман жактарын көрсөтпөйт. Эч качан көрсөтпөйт. Аркасынан бардыгын жабат да. Мен мына айтам да. Мен сүйлөп атам. Улумун деле сөздү бөлгөн болбойт. Анан кийин айтып атасыңар, мындай 5 жыл сүйлөш, ооба. Экөө үйлөнсө, азыр 3 үйлөнсө азыркы заманда экөө ажырашып кетет, ооба. Бул ачык эле сөз. Анткени заман ошого жете эле атат да. Анан Аллах Тааланын буйруган деп атасыңар. Жок, жараткан Кудайга да эгерде тиленгениңде Кудай ошол нерсеңди берет. Тилениш керек. Жана бул кыз суроо бербедиби? Сен эгерде 5 жыл жүрүп анан кийин бир кемчилик таап калсаң эмне кыласың? Жаман акыбалда болосуң деп атат. Вот эркек билип калса эмне болот? Эркек билсе сразу идет сюда дейт. Негизи булдай болуп илимдүү болуш кыйын, илимине суктанамын, бирок көз карашында ушунчалык жаштарды кемсинтип жерге чаап атат да. Мен өзүм бул жашоо бул таразада бирдей өйдө бирдей ылдый. Баардык тең эле бирдей ушундай болуп калбайт да. Мен бир туугандын кызыны ушундай сүйлөшүп алып кетишти. Кыз менен жигит бир да көрүшкөн жок. Тим эле жигитти тим эле көкөлөтүп макташты, намаз окуйт теге бу деп. Аягында баягы алкаш болуп чыкты да. Арак ичет. Уже 3 ай жашагандан кийин ишой жана жаш кызды алып кеткен да, анын үстүнө кайра үйлөнүп алып атпайбы? Булга кандай айтпасам болобу азыр Зейнеп сизге сурасат айтчы. Деги кыздардын жигиттер менен сүйлөшүүдөгү биринчи максаты эмне? Адам кандай экен, ал бала кандай экен? Билиш керек. Ал кандай адам? Жакшы турмушка чыгыш керек. Ооба, эгерде ал жок, жакшы эмес, жакшы адам болсо, анын үй бүлөсү жакшы болсо, турмушка чыгыш керек, билиш керек ал адамды. Максат ошол. Эми ойлосоңор, билбеген адам, билбеген адам барса маньяк болуп чыгат. Ким билет, мисалы, ким билет? Мен суроомда, мисалы мында кыз менен жигит сүйлөшүп жүрүп, жакшынакай, анан кийин келип туруп, аны менен жатат, анан кийин аныңызды келип туруп, дозуна салып берет. Жатат кылып алып барып атасыз кайрадан. Ушундай болот. Мына эжеке айтат да, мен макул эмесмин деп. Мен кыздар төбөлөйт. Сизге суроо, миң деген аборт. Ойло турсии менен анан жатат деген эле нерсесине такып атасыз. Мына болуп атпайбы, миң деген аборт болуп атат. Бул эмне шермендешик бе? Болот, бирок 5 кол тең эмес да турабы? 5 кол деп жүрөсүң, сен 5 колдун 4өө бузулуп, анан бирөө калсын ба? Бул жакта суроо. Анан мына эжеке айтат да. Мына бир жолу силер эмне үчүн бир эле примерди келтирип айтасыңар. Мен деле мына кыздарым бердим. Бир эле жолу сүйлөштү, жакшынакай жашап атат. Берет алыс. Ал 99-тун бирөөсү эле чыгып атат. Силердин 99-уңардын баары ажырашып, боошный болуп жүр көчөдө. Бузулуп жүр көчөдө. Мен айтсам болобу, Айзада? Мындай менин бир курбу кызым бар да, азыр абдан бактылуу. Алар через WhatsApp аркылуу сүйлөшүшкөн. Анан жолугушууга келгенде өзүнүн байкесин чакырып алып барып жолугушуп бир жолу көргөн. Андан кийин бир жума өтпөй эле үйдөгүлөрдүн уруксаты менен никелешип азыр мен группалашымда абдан бактылуубуз дейт да, өзүнөн улуу адам. Жетишти, бир эле көргөн жетишти. Бир көрүү жетишти. Келиңиз бизде. Анан мен бул жака суроо бергим келет да, мисалы сиз айтып атасыз да, бир да жолу сүйлөшпөш керек, бир да жолу көрбөш керек деп. Балким ошол кандайдыр бир өлчөмдө ата-энеси уруксат берсе, бири-бирин таанышып, ошондой турадыр. Жок, бир да жолу сүйлөшпөш керек деп мен качан айттым? Көргөзүш керек. 3 жолу же канча жол көрүш керек? Бир жолу көрсө жетет өзү негизи. Келип жагабы, жакпайбы көр. Анткени биз биринчи сүйлөшөбүз да. Биз биринчи күйөө баланы көрөбүз. Эгерде кыздар сүйлөшпөсүн, макул сүйлөшпөй эле койшусун дейли, анан мисалы ыймандуу кыз, ыймандуу жигитти кантип билет, кантип тандайт? Мына ата-эне деген бар да. Ата-эне, жеңелер, агенттер, жакшы тааныган туугандар келип айтат, "Оны жерде жакшы кыз бар экен, ошого барбайсыңар, кудайга түшпөйсүңөр. Баланчанын кызы бар ушундай." деген информация келет. Анан үйлөнөм деген киши барат да сразу үйлөнөт. Анан келип алды, ар ким менен жүрө берип, анан келип ойлойт да, мынтип биз сүйлөшсөк сырын билебиз деп. Эч нерсе сырын билбейсиң. Мисалы, жигит баратканда эч нерсе сыр билдирбейт. Келет да бирөөдүн костюмун сурап алат, крутой болуп алат, бирөөдүн машинесин минип алат азыр керек болсо. Анан барат, деп бир-эки жолу тамак берип койсо ойлойт,
бул макул жолукпай эле койсун, сиз айткандай жолукпай эле койсун, бирок техника деген өнүккөн нерсе. Азыр мисалы соц тармактар аркылуу сүйлөшүп жүрүп, бири-бирин билип, анан кандайдыр бир убакытта үйлөнүп алса болобу? Же ага да тыюу салынганбы? Мисалы мына азыр соц тармактар боюнча, соц тармакта түрмөдө кишилер отурат экен. Анан кийин жанында шустрый кишилерди айтат экен, мен муну жазышып коечу. Анан аябай жакшынакай сүрөттөрдү коюп бир нерсе кылып, анан кийин сүйдүрөт экен кызды. Анан акчасын салдырып тур, ушундай толтура бар да. О соц тармактар эмет. Ошон үчүн соц тармак бүт баары арам. Мына ата-эне, туугандар, мына ошолор үйлөшүш керек. Жигиттер менен сүйлөшүүдөгү кыз балага тийгизген терс таасирлери эмне? Мисалы, убактысын алат, же болбосо ар кандай мисалы. Терс таасири биринчиден убактысын алат, экинчиден кыз менен жигит биринчи сүйлөшкөндө эмне кылат алар? Өзүнчө жолугушуу өткөрүшөт. Акчасы кетет. Ата-энесинен мисалы кыздардын бардыгынын ата-энеси бара кой жигитиң менен сүйлөшүп кел деп эшикке чыгарбайт. Ата-энесин алдайт биринчиден. Анан ал жакка мисалы киного барышат. Киного барганда экөө жалгыз отурат. Ар кандай жаман иштер болуп кетиши толук мүмкүн да. Эки адам болсо үчүнчүсү шайтан деген нерсеге толук түрдө аны айтса болот. Анткени бардыгы эле пенде да. 10 жыл сүйлөшсөңүз дагы сизге бакыт алып келбейт деген сөздү айта аламын. Сиз бакыт алып келбейт. Түшүнүктүү, мен да эми жооп алалы. 100% билип туруп турмушка чыксаңыз да бакыт алып келбейт сизге. Сиз антип далил менен гана сүйлөңүз. 10 жыл, 20 жыл деп бир адамдын турмушун алып сүйлөгөнгө болбойт. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө кыз жигит болуп сүйлөшүүдөгү кыз балага тийгизген пайдасы жана зыянчылыгы туурасында талкуу кылып жатабыз. Кызыктын баары алдыда болот, бизден алыстабаңыздар. Азыркы күндө ошол кыз жигит болуп сүйлөшкөндөрдүн көбүнчө терс жактары болуп атат. Зыяны көбүрөөк болуп атат. Бул суроого эмне дейт элеңиздер? Терс жагы албетте билесиздерби, биз айтып кеткендей ар нерсенин терс жагы болот, оң жагы болот. А терс жагын алып келип турган өзүң кыздарда болот атпайбы кеп? Мен сиздин сурооңузга жооп бергим келди. Суроо эмес, эми бул кошумчалап кетким келди. Сиздер айтып атасыздар, мырзалар тамдап деп. Эмнеге айым деген мырза тамдаганга эле тийиш керек? Эмнеге айымдын өзүнүн ою болбош керек? Мисалы, мисалы ата-энем сүйлөшүп ушуга тиесиң деп ушинтип сүйлөшсө, эгерде ал бала мага жакпаса, анын жүрүм туруму, сүйлөгөн ички дүйнөсү деги эле мага жакпаса, мен ага тийбейм, мен тийгим келбейт да. Мырзалар эле бул нерсени. Бир сөз бар экен, сиздерге суроо атайын. Мисалы, мындай деп жазылган бар экен да. Мен кечегенде иликтеп олтурсам, бактысыз жолдон бактысын издеген кыздар деп коет экен да. Мисалы, ошол бактысыздык жол бул ошол жанагы ушундай эле зынакорлукка барышат, ар кандай убактысын алышат, ар кандай аборттор болуп жатат. Мына ошондой жол менен алар жүрүп кыздар өздөрүнүн баягы бактысыз жолдон бактысын издеп атат кыздар. Дешкенде буга ой пикириңиздер? Жок, аборттор болуп атат, ага мындай көз жумбайбыз. Болуп атат, бирок баардык эле кыздар эмес да, сүйлөшкөндөрдүн баардык эле эмес да. Бул жерде кыз эле күнөөлүү эмес, бу жерде эркек да күнөөлүү. Эркек да күнөөлүү бул жерде. Именно кызда эле күнөө жатпайт. Бирдеке сен, ой эме депчи, анан кийин бул жак айтып атпайбы, зыян кандай терс жактар депчи. Жок, эми эркек аборт болгон жок да, силер аборт кыласыңар да. Эркек кылып атат да ошол нерсени. Жок, силер аборт болуп атасыңарбы? Силердин абийириңер деп атам. Мен сүйлөп бүтөйүн. Абийирибиз кеткенде эркек башынан болуш керек деген. Эркек үйлөнө берет ошондон кийин деле. Жок. Силер айтат аборт болгон кыз мына көчөдө жүргөндө. Жок, сиз көп жерден ачууга алынып кетет экен. Сиз деген чында момун болуп бизге мындай үлгү болуп отурушуңуз керек болчу. Бул жерден анан төшөк деген бар. Жогоруда көргөзүлдү, бир жигит өзү айтып атат, сүйлөшүш керек, себеби бул деген баягы развитие деп атат да, өсүү деп атат да, көп адам менен сүйлөшүү дейт. Буга кандай көз караштасыз? Бул сүйлөшүү деген развитие эмес, бул деген наоборот төмөн түшүү, бул деген зынакорлук бул. Азыркы жигиттер 90% кыздар менен убактылуу жүрөт. Мына азыр мына жигиттердин бүт баарынын азыр акчасы жок үйлөнгөнгө. Булар эмне кылат? Булар жигит кыздар менен сиз айтат убактылуу эле жүрөт деп атасыз. Эгерде сиз азыркы заман жашоосуз, анда сиз ошондой убактылуу эле жүргөн адам болмоксуз. Анткени адам өзүнүн оюнда эмне болсо ошол нерсени таштайт. Ал эми жүрөккө толгон нерсе оозунан чыгат деп коет. Исламда да айтылат да, эркекке караганда аялдын акылы пасыгыраак депчи.
ошол эгерде дейт обо энебиз акылдуу болсо адам атабыз бейиштен чыкмак эмес экен да. Ошону эске алып туруп эркектер кыздарды 3-төн 4-төн сүйлөшпөй бирден эле кызды сүйлөшүп ошону алпештеп жакшыраак кылып бузбай сүйлөшүп анан ошого үйлөнсө эмне болот? Эмне жалаң эле кыздарды айыптап туруп алыш керек? Келиңиз апа, сиз жооп бериңиз. Эми баардыгы эле талкуу туура. Өзбек ажында ичи күйүп кетип эмоция калтырып атканда туура. Кыздардын өз эркин ушинтип атканда, бирок ушул азыр менин жүрөгүм ооруйт. Чоң эне катары, тай эне катары жүрөгүм ооруйт. Эшикке чыкканда жап-жаш сулуу кыздар тамекини тартып, чычайып жанындагы балага үйлөп анан ушинтип турат. Чачтарын жайып коюп, денелерин ачып коюп, ушинтет. Жүрөгүм ооруйт. Бул кантип эне болот? Ал бул айткандай чын эле аборт жасатып дагы денесинен, ден соолугунан да ажырап, төрөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Айбирин да ушинтканда Кудайдан тилейм. Кудай ушул мусулмандарды бир жакшы кыла көргүнүң, ушул пенделеримди жакшы кылып ушулардан солик перзент чыгара көргүнүң. Жакшы эне кыла көр, жакшы чоң эне чоң тай ата болгонго, тай эне болгонго мүмкүнчүлүк бер. Эркектер чындыгында күнөөлүү. Мына Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтканда, 100 жолу эне деген 100 жолу сыпаты бар да, качан күйөөгө чыкканда утуп ондон кыскарып отуруп ошонун баарын кетет. Эркектер ошон үчүн өзүңөрдүн жарыңарды, өзүңөрдүн балдарыңарды, өзүңөрдүн небере кыздарыңарды сактап калгыла. Суранам мен сиздерден. Биз ушундай уруштурбай, жакшы жакка тарбиялап, бирөө сөзүбүздө жугумдуу болуп, айланайын элдерим, кыздарым, неберелерим, ушу жээндерим, өзүңөрдү сактап, жакшы турмушуңарды таап кеткиле. Абириңерди жапкыла, бактылуу болгула. Келиңиз, кийинки суроо. Бул бактылуу үй бүлө куруш үчүн кыз жигит болуп сүйлөшүү бул шарт эмес деп ойлойм да. Ошондой эле бул Аллах эч качан жакшы кызга жаман бир баланы туш кылбайт деп ойлойм. Көздүү мончок жерде калбайт дейт. Ошондой эле мен жаркын айжеге суроо бергим келип жатат. Бул көп сүйлөшкөндүн, көп кыз жигит болуп сүйлөшкөндүн айынан эненин эптеп 20 жылда киши кылган баласын эне болор дагы бирөө көзүнүн кареги менен айландырып калат дейт да. Бул жерде сыйдын жоголуп кетип атканы болобу? Сыйдын сөзсүз түрдө жоголуп кеткенин апа да туура айтты. Мен айылда тайнем бар да, тайнем менен бир туугандарым менен паркты аралап баскандан уялам да. Чын эле канчалаган кыргыз кызы, кыргыздын менталитетине жатпаган нерселерди кыргыз кыздарынан көрүп жатканым мен абдан өкүндүрөт да. Мен толуктап кетейин. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Бул жакта сиздер баардыгыңыздар кыздарды күнөөлүү кылып атасыздар. Тамеки чегет, аборт кылат, бирок сүйлөшпөй туруп, күйөөгө тийип, ошол жерден ажырашып аборт кылгандар андан да көп болот атпайбы? Эми жигитиң сенин бир касагын көрүп, сени таштап кетти. Эми кайрадан баштайсың сүйүүдү. Баарыңыздарга айтып кетет элем. Бир адамдын тагдырын билбегенден кийин, Кудай болбогондон кийин айтуунун кереги жок. Анда айтуу деле туура эмес. Биздин карап отурсам ниети таза адам жоктой да. Ушунчалык азыр көөдөн күйүп кетти да. Эгер дейт кыска юбка кийип дейт, бараткан кызды көрүп дейт, бул эмне жаман кызбы, кыска юбка кийип алыптыр деп оюң кетсе дейт, кандай ниет кылсаң Алла Таала ошол ниетиңе жараша акыбал берет экен да. Ошол кыз одон бешбеттер ошондой болуп кетиши мүмкүн экен да. Андан көрө баягы кызды буга деген узун көйнөк жарашат экен, жакшынакай кыз болуп калмак деп ниет кылсак, ошол кыз оңоп кетет. Ар бир нерсени оң жагына ойлош керек. Азыр карап туруп мен ушунчалык жаман болуп атам да, ниетибиз жакшы адам жок экен. Анан сиз айтып атасыз го, негизи кыздарды эмне эле күнөөлөйсүздөр депчи. Анан мына паркта отурган кыз менен бала ал жакта кыз жок эмес да, кыз бар да. Кыз барбай койсо ошол болот беле деген суроо да. Бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темабызга карата дагы коомчулуктан бир нече суроолор, ой пикирлер келген экен. Коноктордон жооп алып бергенге аракет кылалы. Учурда баардык эле кыз жигиттер менен сүйлөшөт. Керек болсо жолук салынган кыз да сүйлөшөт. Аны эч ким тыя албайт. Сиз айта аласызбы же жолукчан кыздын баары эле ыймандуу жигит менен сүйлөшпөйт деп дейт? Мен антип айта албайм. Азыр жанагы карышкыдын теризин, койдун теризин жаман карышкыралып толтура. Сакалдуу болсо эле, молда экен дебегиле. Жолукчан болсо эле ыймандуу дебегиле. Азыр керек болсо атасы апасы уруштуруп салдырып коятат кызына. Кызы али эч нерсе түшүнбөйт, каалабайт. Бирок атасынан корккон үчүн мына тамеки чеккени да бар, ичкени да бар, зина кылганы да бар. Сиз коомдон кыз жигиттердин кандай жоруктарын байкайсыз? Эгер туура эмес кылса, барып айтасызбы, уят кылып деген экен. Айтам, жүрөгүм чыдабай кетет. Эне катары, чоң эне катары, менин неберелерим баары чоңоюп келатканда барып алдыңа кетейин. Ушул өсүңдү ушу пас тутпачы, ушу эркек баланын жанында өсүңдү пас тутпа.
Сен ошол баладан серүү энесиң да, сен келечектин энесисиң, сенден жакшы тукум алышыбыз керек. Тескери жактарыңды көргөзбө. Оорулуу болуп каласың. Зыяндуу жактарын айтып, барып эле айтып, бетинен ушинтип жалынып туруп да. Кээде ушул тегеректе эс алып жүргөндө барып туруп ыйлайм. Алдыңа кетейин, ушундай кыл десем, түшүнгөн кыздар бир эстеп калып кичине жасканып калат. Сиз чындап эле жигит менен сүйлөшпөгөнүңүзгө мен ишене албай турам. Балким сизге сөз айткан жигиттер болбой жаткандыр, ошон үчүн сүйлөшпөй жаткандыр сизге. Ошол суроо келет деп бүтүм эле да өзүм элечи. Негизи адам кааласа бардык нерсе болот да. Менин артыман жигиттер чуркабай койгон үчүн, менин жигит сөз айтпаганы үчүн сүйлөшпөй аткан жокмун биринчиден. Экинчиден буга чейин мен анда кичинекей болчу экенмин, бирок азыр акыл эсиме келдим деген жооп түшүнүктүү болуп болуш керек. Сүйлөшүп жүрүп турмушка чыккан экенсиз. Жигит менен сүйлөшүп жүргөн кезиңизде эмнесине маани бербей калыптырмын деп кийин турмушка чыккандан кийин өкүндүңүз дейт. Ошол адамды чын жүрөгүңө жакын алып сүйүп калсаң, эчтекесине маани бербейсиң. Баарысы жакшы көрдү. Баарысы жакшы көрдү. Келиңиз, эне сизге суроо айталы. Азыр өзүңүз жигиттер менен сүйлөшүп жүрөсүз, ар нерсени көрөсүз. Анан кийин кызыңыз да жигиттер менен сүйлөшөм, өзүмдү өзүм билем, жүрө берем десе, аны колдойсузбу? Кандай абалда болосуз дейт. Негизи азыр чын айтканда мен жигитим жок. Бирок 4 мырза турат, 4 мырза тең сөз айткан. Анан ойлонуп атам азыр. Мен 4-өн тең аябай жакшы билем. Экөөсү менен кичекейимен баштап эле, бирөөсү менен 5-чи класстан баштап эле чогуу үй бүлөсү менен катташып, чогуу ойноп дегендей. Бирөөсүн кандай десем, 2010-жылдан баштап эле ошо өзүбүздүн достордун кругунан эле таанышканбыз. Чогуу эле жүрөбүз, азырга чейин чогуу жүрөбүз. Анан азыр мен ойлонуп атам. Кийин кызыңыз ушинтип балдар менен сүйлөшөм, өзүмдү өзүм билем десе, макул болосузбу? Өзүмдү өзүм билгистирбейм. Өзүн билгистирбейм. Мен жок, сүйлөш дейм, только чеги менен дейм. Негизи бул адамдын жашоосу менен ойногон тура эмес деп ойлойсуздар. Жок, оюн эмес. Жок, оюн эмес, бирок ошол баланы 4 адамдын бирөөсүнө турмушка чыгасыз да. Жок, мен 4 адам менен тең сүйлөшкөн жокмун да. Мен выбор турат да. Мен үмүттөндүрүп аламбы деп коркпойсузбу? Үмүттөндүрүп эмес. Мен алар 4-өнө тең айткам. Мен сенден башка 3-өө дагы ачык эле айткам. Сен менен 4-өө деп 4-өнө тең айткам. Мен азыр ойлонуп атам. Мен дагы кимиңерди Кудай көрсөтсө, мен ошоңор менен сүйлөшөм депчи. Сүйлөшпөй туруп турмушка чыгып алса, кыз эмнеге жана кандай зыянчылыкка учурашы мүмкүн? Чоң зыянчылыктарга. Мисалы, биринчи учурда ал келгенде бирөөнүн үй бүлөсүнө келет. Тааныбаган үй бүлөгө келет. Албетте ал жерде кайын журт болот, үй бүлө болот. Ал жерде сага башкача мамиле кылышы мүмкүн. Же сен жагып каласың, же жакпай каласың, жакпай калсаң, ал жерден кордук көрүп калышы мүмкүн. Алыскы жерде алып кетип калат. Сен тааныбаган адам болсо, менин ушундай учур болгон, мен тааныштарымда аны айтпай эле коеюн программанын соңунда. Алыска жерге алып кетип калса, сен үйүңө жетпей калышы мүмкүн. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, эгерде сага бул адам жакпай калса, эгерде төп келбей калсаңар, анда албетте ажырашасыңар. Аборт болот. Бул деле терс жагы. Эгерде ал адам сага развод бербей атса, анда сен кор болуп жашай бересиң. Анткени сен ушинтип келгенсиң деп ата энең деле мен сени сүйлөшүп, бул менин таанышым уят болот десе деле, кыздар кор болуп жашай берет. Эгерде силердики баардыгы жайылуулугу жайма-жай болуп аткан экен, анда эмне үчүн биз ушул теманы козгоп, ушинтип бул жерде ыркырашып чыркырашып отурабыз да? Биринчиден, экинчиден, арттагы результатты карайлы. Эгер андай болбосо эмне үчүн момча нерсенин баары болот? Силер өзүңөрдү карабагыла, элди карагыла. Баку силердики жайлуу болуп атыптыр, башкалардын баардыгы ушул нерсенен жапа чегип келип атат. Адам биринчи өзүнөн башташ керек тарбияны. Биринчи адам өзүнөн башташ керек. Эгерде адам өзүң нормальный болуп, өзүң тарбиялуу болсоң, башка адамдарга да сен деген мындайсың деп, ал адамдын да минусун чукуганга да жетесиң. Эгерде өзүңдө минус болуп туруп, анан башка адамды никогда чукай албайсың да. Сен мындай болуп атпайсың десе, өзүң карачы деп коет да, мисалычы. Сиз өзүңүз азыркы жаштарга кандай тарбия бересиз? Бул жерде баары келип туруп тарбияга такалып атат да. Сүйлөшөм же сүйлөшпөйм дегенде айтыне өзү айтат кеде. Өзүң тандай жолсом сен эме кыл, буга чык десе буга чыккандан кийин ал жерде жакшы нерсе чыкпашы мүмкүн. Сиздин өзүңүз Кээде эн аталар өздөрү деле ошол дейт. Сүйлөшкөнсүңбү, тааныйсыңбы баланы деп коёбу? Бул Алланын буйругу менен да тагдырдын тамашасы менен ойногондордуку. Себеби сүйлөшүп эле жүрүп жаңылып калып атат. Сүйлөшпөй туруп бактылуу болуп калып атат. Бирок чындыгында тарбия алсыз болуп калып атат. Алсыз болуп өз тагдырын өздөрү чече албай калып атат. Эн ата ээ болбой калды, азыр жаштарга, балдарга ээ болбой калды, чын эле. Өздөрү дагы ойлойм да, өзүңөр мына 30-40 чыгып турмушка чыгаргантасыңар. Балаңарды тыйганды билбейсиңер, балаңарга мамиле жасаганды билбей атпайсыңар, багыт бере албай атасыңар.
Демек эн атада эн атада да бар күнөө. Балага ээ болбой калгандан кийин ал көнүп калган адатын таштай албай атат. Ал эми бактылуулук Алла Таалам берсе, ошондон бир шифа белгилеп туруп, себеп кылып туруп бактылуу кылып коет. Кыздар өзүңүздөргө кабыл албаңыздар, жакшылык жагыбызды үйрөнүп, жаманыбыздан кайтарсын деген эле сөздөр болуп атат. Анан аябай туура түшүнөм. Көп нерсенин аркасы жаман болуп калбасын деп атабыз. Кайтара албай атабыз да, баарына көчөдөгү толтуруп, дагы өсүбүздүн айлана чөйрөнөбүздө эле болуп калабыз, эненики делечи. Ана болду, башка жака эле эметпейт. Ал сенин ишиң эмес. Ал сени токтот деп эле баарыбыз ушинтебиз. Анан ажы айтканда качан айтабыз биз? Качан эметебиз? Колоколаны кеч уруп калып атпайбызбы? Ошон үчүн ушу эфирде сиздер аркылуу берилип атат. Туура түшүнүңүздөр, эң сонун болуп атат. Баягы чындык каты тиет деп бир ызылдашып атабыз, бирок биз кичинекей бир 15 адамдын кучагында гана. Анан сыртта дагы канча көрүүчүлөр көрүп атат, ошолорду эске алып туруп, көрсөтүүнү жыйынтыктаңыздар демекчимин да. Бүгүнкү талкуу чындап жүрөгүбүзгө жакын ала келсек туура эле болду. Ар ким өзүнүн күнөөсүн сезе билип, жакшы жактарыбызды дагы жаштарыбыз алып, жаштарыбыз оңолсо деген ниетибиз да. Кыз бала бекем болсо мамлекет бекем болот. Жакшы эркекти, жаман эркекти орто кылат, орто эркекти жакшы кылат. Ошон үчүн алтындарым, кыздарым жакшы болгула. Кыз жигит болуп жүргөн себебинен көп кыздар бузулуп атат. Көп кыздар бактысыз болуп калып атат. Келечегине балта чабылып атат. Ошон үчүн бул зина болуп эсептелет шариатта. Ошон үчүн урматтуу кыздар, жигиттер, эч кимиңер жүрбөгүлө. Күйөөгө чыкканга кезде ата энеңерге айткыла, жеңелериңерге айткыла, күйөөгө чыксам болот эле деп. Чыккыла. Мен жанагы эле айткан сөзүмдү айтмакмын. Бул сүйлөшүп жүрүп үйлөнбөй, үйлөнүп анан сүйлөшүп бири-бирин жакшы тааныш керек. Дагы бир сөз бар, кайсыл элде жүдөн көрсөңүз айыпты, ошол элдин эркегине койгон айыпты депчи. Ушу биздин эркектер тың болсун, зайыптарыбыз жүдөбөсүн, менин каалоом эле ушул. Тиет турган балабыз болобу, ала турган кызыбыз болобу, алдын ала билели, сүйлөшүп көрөлү. Ал адам кандай экен, анын үй бүлөсү кандай экен, ошол нерселер баарын билип, эң башкысы Кудайдан тилейли, өмүрлүк жарыбыз болобу, экинчи адамыбыз дагы Кудай деген адам, Кудайдан корккон, Кудайды сүйгөн адамдардан болсун дейли. Кимге катуураак сүйлөп атсам кечирим сурайм. Ошо. Сүйлөшпөй туруп тием десеңиздер, анда ойлонуш керек, анда деле келечекте кандай жашоо болот деп. Ал эми сүйлөшүп жатканда бул сизге кепилдик гана берет. Ошол адамдын кандай экен, кандай үй бүлөгө баратканын, сиздин жолуңузду кичине болсо дагы ачат. Кайсыл жерге, кайсыл багытка баратканыңызды. Чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө кыз жигит болуп сүйлөшүүдөгү кыз балага тийгизген пайдасы жана зыянчылыгы туурасында чоң талкуу жүргүздүк. Ал эми эң керектүүсүн көрүүчүлөр өздөрү тандап алат деген ойдобуз. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чир, сиздин багыт.